Саламатсыздарбы, урматтуу вебинардын катышуучулары. Бүгүнкү темабыз тарых предметин аралыктан окутууда кайтарым байланышты уюштуруу. Анан бүгүнкү биздин ошо вебинардын алып баруучулары Иманкулов Мурат Калматович, социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын проблемалары кечиресиздер. Лабораториясынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Агайга сөз берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мына биз мынакей бүгүнкү күндө дүйнөдөгү мектептердин 91% жабылып, анан ушундай дистанттык абалда окутууга өтүштү. Анан ошол өлкөлөрдүн ар түрдүү тажрыйбасы болуп атат. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн мына вебинарда биз көрүп атабыз, даже өнүккөн өлкө деп эсептелген Германияда биринчи эсин жоготуп, мугалимдер жогору жактан эмне деген кабар болот дегенди күтүп калган учурлар болуптур да. Демек, анан ошо жерлерден айтышты, Кыргызстанда ага караганда баягы чечкиндүү кадамдарды жасоо менен мектептин мугалимдери, министрлик, деги эле билим берүү тармагында, мисалы үчүн биздин академия сыяктуу мекемелер баардыгы колунан келишинче аракеттерди жасап, дистанттык билим берүү менен балдарды маалыматсыз калтырбаганга аракет кылды да. Мына бул жагынан алганда биздин билим берүү кызматкерлеринин эмгегин өзгөчө баалап кеткенге болот деп эсептеймин. Анан эми биз буга чейин да дистанттык билим берүү, ага чейин сырттан билим берүү, заочный билим берүү деген келген. Бирок алардын баары жогорку окуу жайлар менен болуп, мектептик билим берүүгө жесес жок болчу да. Биз капысынан гана ушуга туура качканга туура келип калды. Бирок ошентсек дагы биз бул тажрыйбаларды топтоп, келечекте биздин билим берүү системабызда эмне нерселерди оңдогонго болот, келечекте кадамдарды жасаганга болот деген нерсе болду да. Анан мынакей предметтерди окуткан учурда биз дайыма мектепте класска чогултуп, анан окуучулардын түшүнгөнүн, түшүнбөгөнүн ошол класста баалаганга болуп, кайтарым байланыш дал ошол класстын ичинен жүрүп отурганда, бүгүнкү күндө биз дистанттык билим берүүдө окуучулар үйлөрүндөн смартфон менен, айрымдарына ноутбук, компьютерлер болсо аны менен, же болбосо жана телевизордогу видео сабактар аркылуу окуп, анан региондордо мугалимдер кайтарым байланыштарды түзүп жатат. Анан ошол кайтарым байланыштар биз үчүн баягы жаңы нерсе болгондуктан бул жерде кыйынчылыктар болуп атат да. Ошондуктан биздин бүгүнкү вебинарыбыз ушул кайтарым байланышка арналды. Ошол лабораториянын ага илимий кызматкери Бурул Убайдуллаевна Козубаева мына ушул боюнча маалыматтарды топтоп, анан сиздерге өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүш үчүн бүгүн даярданды. Ошондуктан эмки сөздү ошол Бурул Убайдуллаевнага берели. Ал сиздер менен ушул өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшсө. Анда Бурул, сизде сөз. Рахмат агай. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кутман күнүңүздөр менен, орозоңуздар кабыл болсун. Бул биринчиден бул вебинарды уюштуруп берип жаткан Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчилерине ыраазычылык билдирип кетким келет. Уланбек Эсенбекович, Алмаз Таткабекович, анан өзүмдүн лаборатория башчым Мурат Калматович, рахмат колдоо көрсөтүп ушул вебинарды уюштуруп, сиздер менен жолугушууга шарт түзүп бергенге. Өзүңүздөр билгендей, бул аралыктан окутуу мезгилинде бизде кокустан эле ошо жанагындай аралыктан окутууга өттүк дагы. Анан ошол мезгилде биздин тажрыйбаларыбыз, биздин ошол колдонуп жүргөн эмгектерибиз керек болду да. Мына ошол мезгилде биз дагы ошо Кыргыз билим берүү академиясы сиздерге жакындан жардам берүү үчүн аракеттер жасап, колубуздан келген аракетти жасап сиздерге жардам берип жаттык. Бул иштер WhatsApp аркылуу көбүнчө аткарылып жатты. Zoom аркылуу сиздер менен жолугушуп, анан өзүбүздүн эмгектерди сиздерге жөнөтүп колдонуңуздар деп ошондой колубуздан келген жардам бердик. Эми ошол кайтарым байланыш боюнча кандай иштерди аткардык, мындайча айтканда ошону жалпылаштырып туруп сиздерге маалымат берүү максатында
төмөнкүлөрдү айткым келет. Бүгүнкү темабыз, вебинардын темасы. Азыр мен эмени ачып алайын. Презентациямды. Презентация көрүнүп турса керек барыңыздарга. Бул жерде тарых предметин аралыктан окутууда кайтарым байланышты уюштуруу. Угулуп жатабы? Курулуп Айдуллаевна угулуп жатат, сүйлөй бериңиздер. Угулуп жатам, мен өзүм эле калгандай болуп калдым. Азыр анда кайрадан эмеге кетирейин. Полный экран. Сиздерге жакшыраак көрүнсүн. Бүгүнкү презентациянын негизги түшүнүктөрү предметтик стандарт, деңгээлдик тапшырмалар, анан кайтарым байланыш. Тарых боюнча жаңы предметтик стандарт 2015 жылы, окуу программасы 2018 жылы бекитилген. Бул предметтик стандартты жана программаны төмөнкү сайттардан таба аласыздар. Министерствонун сайты, анан биздин ошол автор иштеп чыгуучулар катары биздин КАОнун сайтынан таба аласыздар. Биздин мекеменин тарых предмети 5-6 класстарга жаңы предметтик стандарттын негизинде окутулат. 2015 жылы кабыл алынган. 7-11 класста мурдагы эле 2005 жылы кабыл алынган стандарттын негизинде окушат. Муну билесиздер. Мына ошол жаңы стандартта предметтик компетенттүүлүк, төмөнкү предметтик компетенттүүлүктөр белгиленген. Бул хронологиялык, картографиялык, муну ПК-1 деп белгилейбиз. Тарыхый цивилизациялык, ПК-2 деп белгилейбиз. Этномаданий, ПК-3 жана социалдык жарандык 4-үнчү компетенттүүлүгүбүз. Кечиресиздер. Деңгээлдик тапшырмалар бул репродуктивдүү, продуктивдүү жана чыгармачыл тапшырмалар. Тагыраак айтканда, биз ошол белгиленген компетенттүүлүктөрдү, ушул деңгээлдик тапшырмаларды аткартуу аркылуу окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандырабыз. Менин жумушчу дептерлеримди колдонуп жүрөсүздөр. Мен канча жылдан бери ошол жумушчу дептерлерди иштеп чыгып, жана компетенттүүлүктүн үстүндө кайрадан өзгөртүп, толуктап, сиздерге ыңгайлаштырып, окуучулардын талабына дал келтире тургандай кылып иштеп чыгып жатамын. Мына ошол тапшырмаларды мен деңгээл боюнча төмөнкүдөй бөлүп иштеймин да. Репродуктивдүү тапшырмалар, бул тесттик тапшырмалар, бул окуу жана түшүнүү, сүйлөмдөрдү толуктоо, үлгүлүү жұп тапшырмасы. Продуктивдүү бул графикалык тапшырмалар көбүнчө. Мында деген балдар ошол өздөрүнүн билимини ушул схемаларды, концептуалдык картаны, класстерди иштөө менен, хронологиялык иретке келтирүү менен, дал келтирүү менен өздөрүнүн билимин колдоно алышат да. Ал эми чыгармачыл тапшырмаларга бул ачык суроолор кирет. Ачык суроолор бул окуу китептеги теманын негизинде кошумча окуу материалына жана иллюстрацияларга берилет. Ошол эле мезгилде иллюстрациялык тапшырмалар кийинкибиз бул текстке жардамчы жана ачык суроолорго жардамчы катары колдонулат да. Негизинен бул тапшырмалар бардыгы бири-бири менен байланышта, бирок ошентсе дагы деңгээл боюнча төмөнкүдөй бөлүнөт. Мисалы ала турган болсок, могул жерде 11 класстын Совет мамлекетинин улут саясаты деген темада 16 тапшырма. Бул менин жумушчу дептеримдеги 16 тапшырма окуу жана түшүнүү деп аталат. Бул жерде ошо окуу китептеги текстти окуп чыгып, теманы окуп чыгып, окуучулар төмөнкүдөй тесттик тапшырмаларды аткарат. Мисалы, большевиктер эмне максатта Орто Азияны улуттук мамлекеттерге бөлүү керек деп эсептешкен. Бул жерде 4 вариант берилген. 4 вариантты карап туруп, балдар туура вариантын белгилейт. Бул деген саясий жана социалдык проблемаларды чечет болчу. Экинчиси, эмне үчүн Совет бийлиги кокон автономиясына каршы чыкты деген. Бул жерде
Бул жерде да 4 вариант берилген. Бул жерде В варианты туура болуп эсептелет. Көңүл бурсаңыздар, бул жерде эмне максатта, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолор менен тесттик тапшырманы түзүүгө багытталат да. Менин тапшырмалар, тесттик тапшырмаларым. Себеби дегенде биз канчанчы жыл болгон, ким башкарган деген жанагы элементарный суроолорго караганда, могул ой жүгүртүүчү суроолор балдарга көбүрөөк пайдалуу болот да. Мисалы, эмне максатта, эмне үчүн жана эмне себептен. Мында бала ойлонуп, ошол тапшырманы иштейт. Мында кандай күтүлүүчү натыйжаларга ээ болобуз? Окуучулар Совет мамлекети жүргүзгөн улут саясатынын себептерин аныкташып, натыйжаларын анализдейт. Предметтик компетенттүүлүк тарыхый цивилизациялык, этномаданий жана социалдык жарандык компетенттүүлүктөргө ээ болот. 3 компетенттүүлүк бул жерде. Кийинкиси Совет мамлекетинин калыптануу мезгилиндеги окуялардын жүрүшүн, өнүгүшүн жана натыйжаларын айтып бере алат. Бул жерде хронологиялык, картографиялык, анан тарыхый цивилизациялык компетенттүүлүгү калыптанып жатат балдардын. Үчүнчү күтүлүүчү натыйжабыз бул тарыхый картадан окуя болгон жерлерди, жарандык согуштун жүрүшүн көрсөтүп, түшүндүрүп бере алат. Бул жерде да жогорудагыдай эле хронологиялык, картографиялык, анан тарыхый цивилизациялык компетенттүүлүктөрү калыптанат балдардын. Кийинки тапшырмабыз бул 6-класстын Кыргызстан тарыхы боюнча. Бул тапшырманы кайталоо иретинде колдонсоңуздар болот. Бул жерде үлгүлүү жүп деген тапшырма. Бул тапшырманы колдонуп эле жүрөсүздөр. Бул тапшырманы мен төмөнкүдөй колдоном. Бул үлгүлүү жүп, бул Сматсян жана Гекун деген үлгүлүү жүптүн берилиши. Бул жерде варианттар. Көңүл бурсаңыздар, бул жерде Сматсян байыркы Кытай тарыхчысы, Гегун бул байыркы кыргыздардын аталышы, тагыраак айтканда этноним. Эми ушул жерден үлгүлүү жүпкө окшогон вариантты табабыз. Бул жерде Баньгу, бул да Кытай тарыхчысы, ал эми го термини бул мамлекет деген мааниде колдонулган. Геродот да байыркы тарыхчы, грек тарыхчысы. Бул жерде Ортокарибант термини берилген, этноним. Усун бул этноним урул, бул онурук эли. Усун этноним түшүндүрмөсү. Дабан шаар мамлекет байыркы, Пердей сулуу жер түшүндүрмөсү. Демек, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде үлгүлүү жүпка Б варианты, Геродот жана Ортокарибант варианты туура келет. Бангудагы балдарды адаштырышы мүмкүн А варианты. Бирок бул жерде го этноним жөнүндө эмес, мамлекет жөнүндө сөз болуп жатат да. Ошондуктан бул туура эмес вариант болот. Так. Мында күтүлүүчү натыйжалар, кандай натыйжаларга ээ болобуз? Бул жерде тарыхый инсандардын ишмердүүлүгүн айтып берет. Бул жерде хронологиялык компетенттүүлүк калыптанат. Ошол тарыхчы, байыркы тарыхчылар кайсы мезгилде жашагандыгын балдар айтып бере алат. Бул жерде тарыхый цивилизациялык компетенттүүлүк калыптанат ошондой эле. Анан тарыхый этнонимдердин келип чыгышын, маанисин чечмелеп бере алат. Бул жерде тарыхый цивилизациялык жана үчүнчүсү тарыхый этномаданий компетенттүүлүк калыптанат. Кийинкибиз тарыхый маалыматтарды анализдеп жыйынтык чыгарат. Бул жерде да экинчи жана үчүнчү компетенттүүлүктөр калыптанат. Ал эми тарыхый окуяларды өз ара дал келтирип, мезгил жана мейкиндикти элестете алат. Бул жерде биринчи жана экинчи, тагыраак айтканда тарыхый цивилизациялык жана хронологиялык компетенттүүлүк калыптанат. Кийинки тапшырмабыз бул 9-класс Кыргызстан тарыхы. Бул графикалык тапшырмага кирет. Жогоруда айткандарыбыз бул тесттик тапшырмалар эле, мындайча айтканда продиктивдүү, репродуктивдүү тапшырмалар, деңгээлдер. Ал эми бул тапшырма бул продиктивдүү деңгээлдеги тапшырмага кирет. Бул жерде Кыргызстан тарыхы 24-ч тапшырма өз ордуна кой деген. Бул дагы кайталоо иретинде. Бул ошол бир бөлүмдү кайталап бүткөндөн кийин ушул тапшырманы аткарсаңыздар, бала себеп натыйжаларын, окуялардын байланыштарын аныктай алышат да. Бул жерде тарыхый инсандар берилген 6 ысым көрүп турасыздар. Ушул 6 ысымды биринчи
таблицага, биринчи таблицага классификациялап жазышат. Мисалы, Орозбеков, Абдрахманов, Арабаев биринчи таблицага жазылат. А буларды эмне бириктирип турат? Булар улуттук мамлекетти түзүүгө аракет кылган инсандар деп жазса болот да. Ал эми Кудайкулов, Тойчинов, Бабаханов бул экинчи таблицага жазылат дагы. Бул жерде буларды эмне бириктирип турат? Булар улуттук мамлекет түзүүгө каршы чыккан инсандар деп жазыш мүмкүн. Ал эми буларды жалпы эмне бириктирип турат? Бул ачык суроо иретинде бул жерге мисалы Совет бийлигиндеги кыргыздардын алдыңкы интеллигенциясы, саясий ишмерлери деп айтпаса болот, бул жерде жазса болот да. Бул тапшырманы иштөөдө кандай күтүлүүчү натыйжаларга ээ болобуз? Бул тапшырманы иштөөдө тарыхый инсандардын ишмердүүлүгүн анализдеп, окуянын себеп натыйжаларын аныктайт. Компетенттүүлүктөр, экинчи компетенттүүлүк тарыхый, цивилизациялык, этномаданий жана социалдык жарандык компетенттүүлүктөр калыптанат. Улуттук мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкө болгон өзүнүн көз карашын билдирип, оюн айта алат. Бул жерде ушул эле жогоруда белгиленген компетенттүүлүктөргө ээ болот. Кийинки тапшырмабыз бул деңгээлдик багыт боюнча чыгармачыл тапшырма деп эсептеймин мен. Себеби дегенде бул жерде ачык суроолор берилет да. Мисалы 5-класстын дүйнөлүк тарыхы, грек цивилизациясы темасын алсак, 42-чи тапшырма грек жана перс аскерлери деген турат. Бул жерде грек жана перс аскерлерин салыштырып туруп бала бул жака өзүнүн жоопторун жазат. Мисалы, грек аскери менен перс аскеринин кандай айырмачылыгы бар? Курал жарагында кандай өзгөчөлүктөр байкалууда? Бул жагынан кимдин мүмкүнчүлүктөрү көп деп. Ушул суроо бул тапшырма аябай балдар үчүн кызыктуу. Балдар ушундай сонун жоопторду беришет да, кызыктуу жана сонун жоопторду. Бул тапшырманы иштөө менен кандай күтүлүүчү натыйжаларга ээ болобуз? Грек жана перс аскерлерин салыштырып өзгөчөлүктөрүн жана окшоштуктарын аныктайт. Тарыхый, цивилизациялык. Андан кийин грек-перс согушуна аскерлердин курал жарагы, кийим-кечеси канчалык таасир эткендигин анализдеп, жыйынтык чыгарат. Бул жерде дагы тарыхый, цивилизациялык компетенттүүлүктөр калыптанат. Аралыкта иштөө боюнча бизде төмөнгүдөй иштер аткарылды. Мугалимдерге сунуштар берилди. Тарых предмети боюнча кайтарым байланышты уюштуруу 7-класс мисалында. Ошол эле тарых предметин окутууда 8-класс мисалында кайтарым байланышты уюштуруу деген видео кайрылуу даярдалган. Бул төмөнкү YouTube ссылка менен төмөнкү YouTube каналга кирип көрсөңүздөр болот. Ошол тапшырмалар кантип иштөө керек. Андан кийин ошол 7-11 класстарга кайтарым байланышты колдонуу үчүн тарых предметинин PDF форматында төмөнкүдөй тапшырмалар мугалимдерге таркатылган окуучулар менен иштөө үчүн. Бул ошол мен жумушчу дептеримден алынган тапшырмалар PDF вариантына салып туруп, ошол балдарга иштегенге оңой болсун, телефонго бири-бирине жөнөткөнгө деп ушул максатта бергенбиз мугалимдерге. Ошондой эле адам жана коом предмети боюнча 2 видео сабак даярдалган. Менин укугум жана билдетим 5-класс, 6-класс жарандардын тең укуктуулугу. Бул жерде бул сабактар мындай үлгү катарында эле берилди да. Биз өзүбүздүн алдыбызга бардык сабактарды иштепчү максат койгон жокпуз. Биз жөн эле үлгү катары мугалимдерге ушул 2 сабакты сунуштадык. Андан кийин тарых жана чүйө боюнча, адам жана коом боюнча видео сабак даярдоонун критерийлери иштелип чыгып, мугалимдерге таркатылды. Баарыны алып колдонуп көргөнсүздөр. Эки ушун менен болду окшойт. Анан дагы бир 2 нерсени айтып кетейин дедим. Бир нерсени.
Биз бүгүнкү күндө ошол кайтарым байланышты уюштуруу боюнча же болбосо ошо аралыктан окууга мугалимдерге кандай жардам бере алабыз деген максатта эки чоң иш чара өткөрүп жатабыз. Биринчиси бул Кыргыз билим берүү академиясы жана Чүй билим берүү институту менен биргеликте онлайн курстар башталды. Экинчиси биз ошол бүт республика боюнча видео сабактарды даярдап, бардык темалар боюнча, тарых боюнча өзүнчө бир сайтка жайгаштырып, сиздердин колдонууңуздар үчүн ыңгайлуу болсун деген максатта ушул иш чараларды аткарып жатабыз. Бул иштерде бизге жардам берип жатышат. Кечиресиздер, бияка Райымжанов Абдулда агай, Исабекова Расия эже, Сабиров Рахматилла агай, Ырыс эже, Райымжанова Анара, Чоролдоев Алтынбек агай, Иманалиева Роза эжекелер мына ушул иштерди жүргүзүүдө бизге жардам берип, ошол коллективный ушул иштерди аткарып жатабыз. Улан Эсенбеков меники болду. Бурулук Айдуллаевна чоң рахмат. Урматтуу вебинардын катышуучулары, сиздерге тарых предметин аралыктан окутууда кайтарым байланышты уюштуруу жөнүндө вебинар болду. Анан эми Бурулук Айдуллаевна биякта биздин кесиптештерден суроолор түштү да. Ошолорго дагы Мурат агайды кошуп коеюн бияка. Чогуу жооп берди агай эжекелерге. Анан бул жерде мына негизинен баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип атышат. Республиканын баардык аймактарынан мугалимдер катышкандарын билдиришти. Анан мына суроолордон баштасам, бул жерде мындай деп атат. Календардык тематикалык планды былтыр КАОдон алганбыз. Жаңы окуу жылына барбы деп сурап атышат. Агай жооп берип коесузбу? Жаңы окуу жылына түзүп атабыз. Быйылкы жылы дагы болот. Окуу жылдын башында даяр болот, алдыңар болот. Андан кийин мындай суроо берилиптир да биякта. Саламатсыздарбы? 8-11 класстарга жаңы окуу жылында стандарт боюнча китептер чыгабы? Элмира Мамытова эжекебиз берип атыптыр. Азырынча китеп чыга элек, бирок быйылкы жылы эски китеп менен болсо дагы жаңы принципте иштейли деген сунуш кылып атабыз. Себеби Кыргызстан тарыхы, дүйнө тарыхы баягы мурда параллелдүү түрдө окулуп келген. Жумасына 1 сааты дүйнө тарыхы, 1 сааты Кыргызстан тарыхы деп. Анан аны бизден баштап 5-6 класстагындай болуп эле биринчи жарым жылдыкта дүйнө тарыхы, экинчи жарым жылдыкта Кыргызстан тарыхы кылып, анан класстык журналда бир гана жыйынтык баа коюлат. Тарых деген гана предмет деп атап атабыз. Анан экинчи жакшы жагы, мисалы үчүн 9-класста, 11-класста экинчи жарым жылдыкта Кыргызстан тарыхы окутулат. Анан окуучулар мисалы үчүн мамлекеттик бүтүү экзамендерине даярданган учурда аларга дүйнө тарыхы менен мындай тоскоолдук кылбай бир жакты окуганга мүмкүнчүлүк болот деп эсептеп атабыз. Анан келечекте бул окуу китептерди жөн гана түзүп койбостон, мына дистанциялык билим берүүгө өткөндөн кийин биз ушул тажрыйбаны эсепке алуу менен жаңы муундагы китептерди даярдашыбыз керек болуп калды. Себеби азыр көп баягы билим берүү системасына, ошонун ичинде тарыхый билим берүү системасына болгон көп талаптарды коюп атканын көрүп атабыз. Мына ошондуктан биз ошолорду эсепке алуу менен окуу планында, окуу концепциясында, окуу стандартында көптөгөн өзгөрүүлөр буюрса келечекте болот. Ушуларды эсепке алуу менен мугалимдердин ишин жеңилдете тургандай, анан окуучулар өз алдынча билим алганга жол ача тургандай бир окуу китептер даярдайбыз деген ой болуп атат. Буюрса ошо азырынча баягы мурунку китеп менен иштеп турууга туура келет. Анан ошол китептерди менен иштөөдө мугалимдер чыгармачылык менен иштеши керек. Себеби кандай идеалдуу окуу китеп болгонунда дагы мугалим өзү аракеттенбесе биз жакшы натыйжага жете албайбыз. Мынакей быйылкы дистанциялык окууту
көргөздү мугалимдердин ролунун кандай экендиги, мугалимдер болбосо анда билим берүү системасы кандай акыбалга келип кала тургандыгын, демек мугалимдер сиздердин алдыңыздарда аябай чоң милдет жүктөлгөндүгүн көрүп атабыз. Анан келечекте биз дагы ушундай вебинарларды өткөзөбүз. Ошол вебинарларга катышып, демек келечектеги кандай боло тургандыгын, биз күчкүндөгү билим берүү системасы, тарыхый билим берүү кандай иштей тургандыгын өзүнчө талкуулай иштейбиз. Ошондуктан бүгүн ага өзүнчө токтолбой эле койсок болот. Сиздер ушул активдүү катышып бериңиздерди сурайбыз. Келечекте ушул маселелерге токтолобуз. Мурат агай, чоң рахмат. Анан урматтуу кесиптештер, азыркы учурда ошо билим берүү министрлигинин, Кыргыз билим берүү академиясынын эң негизги максаты бул ошо авторлошторго мугалим практиктерди да аралаштыруу да. Анан мурда буга чейин мисалы бир автор болгон, 2 автор болгон, азыр ошо группаларды бүткө кеңейтип, практик мугалимдерди китеп жазууга чогуу авторлаш болгонго чакырабыз. Анан бул жерде мындай суроо келиптир да, суроо эмес, реплика. Мугалим баардык кыйынчылыктарга чыдайт деп Анара Супатаева эжебиз жазыптыр. Анан орустар айткандай, если работа вам в радость, то это не трудности дегендейчи. Поэтому ошондой эле болсун. Баарыңыздар жакшы маанай менен окуучуларга жана мектептерге барып калалы да. Так, андан кийин мындай суроо бериптир. Бул жерде мына агайларыбыз иштериңиздерге ийгилик деп атат. Анан бул жерде мындай бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Дин маданиятынын тарыхы окуу планына киргизилеби? Бул айтууларына жооп берип коесузбу? Бул Мурат агайдын эмеси го? Кыскача айтып коеюн. Негизи бул дин маданияты тарыхы боюнча окуу китеби даярдалган. Окуу китеби даярдалып, пилоттук мектептерде апробациядан өткөн. Бирок азыр кошумча алымчалары бар. Анан азыр министрликтин жана Кыргыз билим берүү академиясынын кароосунда да. Бирок быйылкы 2020 жылы окуу жылында бул окуу китеби азырынча киргизилбейт. Анан негизинен кошумчалап коеюн. Ошо дин маданиятынын тарыхы, урматтуу мугалимдер, жумасына 1 саат, жылына 34 саат киргизилет. Анан быйыл ошол Улан Эсенбекович айткандай кирбей калышы мүмкүн, себеби толукталып бүтө элек. Мурат Калматович кошумчалап койчу. Азыр жана карантинге байланыштуу көп иштер, ошонун ичинде ишканалар, басмаканалардын да иши токтоп калганына байланыштуу бул китепти 1 сентябрда мектептерге камсыз кылуу жагы чечилбей калгандыктан, мындайча айтканда окуу процесси китеп жетпегендиктен, экинчиден бул курс жаңы кирип жаткандыктан бул боюнча атайын мугалимдерди даярдоо курстарын өткөрүшүбүз керек. Ошондуктан быйылкы окуу жылында дагы ошол иштерди жүргүзүү менен мугалимдерди даярдап, андан кийин киргизели деген ой болуп атат. Ошондуктан дагы 1 жылга чыдаганга туура келет. Анан ошол жылдын ичинде мугалимдерди атайын курстардан өткөрөбүз. Буюрса бул курстарды биз даярдап атабыз. Ошол курстарды өткөндөн кийин келиш керек да, себеби дин маселеси өтө опурталдуу, оор маселе. Ошондуктан аны даярданбай туруп жөн киргизип коюш ашыгыч түрдө бул көп проблемаларды жаратып жибериши мүмкүн да. Себеби жана адеп сабагы, иман сабагы деп киргенде чоң конфликттер болгон. Ошондой конфликттерди болтурбаш үчүн биз ошону ойлонуп атабыз да, ошол жагында. Чоң рахмат. Кийинки суроо. Жаңы окуу жылына карата колдонмо дептерди кайдан алсак болот? Баягы жылдагыдай эле ага чейин бул карантин кетип калса, биздин академияга кайрылып, академиянын басма борбору бар. Ошол жердеги тиешелүү структуралардан карап алсаңыздар болот. Анан аны биз баягы август кеңешмесине карата сунуштар иштелип чыгат. Ошол сунуштарда да биз даректерин көргөзөбүз. Кандай колдонмолор бар, аны каяктан алса болот дегенди ошол жерден көрсөңүздөр болот. Анан ага карата дагы вебинарларды өткөзөбүз. Ошондуктан сиздер байланыш түзбөй, дайыма биз менен байланышта болуп турсаңыздар, бул кабарлардан артта калбайсыздар. Чоң рахмат.
Анан бул жерде эми суроолор дагы бар экен. Каалоо тилектерди деле окуп коеюнчу. Бул жерде мына Урматбек Калиев, саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер? Баарыбызга ишибизге ийгилик, аманчылык, жакшылыктарды каалайм. Бар бололук дейт. Чоң рахмат. Бул жерде мына Гүлбара эжекебиз, рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Анан мына Көлдөн чыгып атабыз деп атышат. Жусуп Баласагын мектебинен чыгып атабыз дейт, каршылык билдирип атышат. Калиев Урматбек мына Эргешбаевич Карабалташ шаары номер 5-орто мектеби. Анан бул жерде мына Айнура Усубалиева вебинар өтө кызыктуу жана пайдалуу болду. Рахмат сиздерге. Талас мамлекеттик университети Усубалиева Айнура. Сиздерге рахмат катышканыңыз үчүн. Анан мына мындай суроо болуп атат. Буга жооп бердиңиздер, жооп бердиңиздер. Анан колдонмо дептерлерди электрондук почта аркылуу алсак болобу деген суроолор. Ошо колдонмо дептердин жана мен айтып кеткендей 7-класстан 11-класска чейин PDF вариантында мугалимдерге таркатылган. Ошону алсаңыздар болот. Эми анда мен поштамды жазып койсоңуз, может ошо почта аркылуу байланышабыз мугалимдер менен. Анан мына ушундай суроо болот деп сезиптирбиз. Мына электрондук даректи даярдап койгонбуз да. Козубаева tabachka@gmail.com. Ошо жазсаңыздар анан сүйлөшөбүз анан. Анан урматтуу кесиптештер, бул вебинардын видео записи YouTube каналыбызда болот. Андан кийин могу жерде мына окуу Education деп Кыргыз Билим Берүү Академиясынын электрондук китепканасы бар. Ошол жерге да жайгаштырабыз. Ошондой эле мына kao.kg Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтында да жайгаштырабыз. Андан кийинки суроолорго өтсөк, 7-класстарга жаңы китеп чыгабы деп буга да жооп бердик. Сайттагы программага таянып иш жүргүзсөк болобу деген суроо түшүп атат. Болот, ошону менен иштейбиздер азырынча. Анан эгерде өзгөрүп кете турган болсо, биз сайттагы программаны алмаштырабыз да. Ошондуктан азырынча ошол сайттагы программа менен иштесеңер болот. Так, эмки суроо. Орус класстар үчүн, 11-класстар үчүн китеп жок дүйнө тарыхы боюнча. Бул проблема. Анан эми эски китепти кайра азыр чыгарыштын зарылчылыгы жок. Ошондуктан муну биз жаңы муундагы бүгүнкү күндүн талаптарына жооп берген китептерди орус тилинде, кыргыз тилинде азыр жөн гана деге кагаз түрүндөгү эмес, кагаз түрүндө болсо да жанагы QR код менен окуй турган, анын электрондук теге материалдар менен коштой турган китептерди чыгарабыз деп пландаштырып атабыз буюрса. Демек биз муну азыр баягы илгерки салттуу ыкма менен эмес, электрондук санариптик ыкма менен иштегенге көбүрөөк өтөбүз. Анткени бул окуучу үчүн дагы, мугалим үчүн дагы ыңгайлуу болот деп эсептейбиз. Буюрса ошондой жол менен чыкканга биз мунун баягы жанакы азыр видео сабактар өтүп атат, ушундай электрондук ар кандай материалдар менен коштоого аракет кылабыз. Муну эсепке алалы. Чоң рахмат. Анан мына мындай төмөнкү суроо болуп атат. Саламатсыздарбы? Вебинарга сертификат берилеби? Анан вебинардын катышуучуларына сертификат деле берели дегенбиз. Бирок шартка байланыштуу, аралыктан иштегенге байланыштуу андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок болуп калды. Анан дин таануу боюнча да сабак окуу программасына кошулабы быйыл деп. Бул видео вебинарыбыз жайгаштырабыз, кайра карап чыксаңыздар ушул суроого жооп болгон да. Анан мына көрсөтүп коеюн, мына дин маданиятынын тарыхы деп мына окуу китеби жана айтып кеткендей даярдалды. Бирок айрым кемчиликтер, алынча кошумчалары бар, ошондуктан кийинчерээк дагы такталат. Бул жөнүндө Мурат агай дагы тактап айтып берди. Анан бул жерде мына Урмат Калиев дагы эле Мурат агай бурун Вайдулаев, Уланбек агай саламатсыңарбы дейт. Саламатчылык. Кыргызстан боюнча азыр кечиресиздер. Кыргызстан боюнча 10 план бирдей түзүлсө жакшы болот эле дейт. Окуу план деген го, Окуу планы. Календардык план деп. Календардык план. Же мындай деп аткан го, балким тиги ар бир район, ар бир мектеп өзүнчө эле түшүп атпайбы? Анан бирликтүү окуу планы жок болуп атат деп. Ошол жөнүндө айтып берип коюңуз. Эми баягы министрлик бекиткен окуу планы окшош болот. Ал эми календардык планга келгенде
ар бир мугалимдики өзгөчө болушу мүмкүн да. Себеби ар бир мугалимдин өзүнүн потенциалы ар түрдүү. Анын иштөө тажрыйбасы, ыкмасы, окуучулардын класстык деңгээли ар түрдүү болгондуктан мугалим ошол регионго ылайыктап өзүнүн баягы календардык планын түзөт. Демек бул ошол мугалимдин чыгармачылык эмгеги болуп саналат да. Ал эми жана биз түзүп аткан календардык план бул болжолдуу гана болуп эсептелет дагы. Баягы үлгү катары алып, мисалы үчүн түрдүү региондордо ар кандай түрдүү мезгилдердеги тарыхый эстеликтер бар. Ошол тарыхый эстеликтерди мисалы үчүн окуу планында көбүрөөк киргизип, мисалы үчүн 30%-ке чейин окуу программасында оңдолорду киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар деп атпайбызбы, толуктоолорду киргизгенге депчи. Демек календардык планда ошол чагылдырылат дагы. Ошол региондордогу баягы тарыхый эстеликтер, тарыхый окуялар, тарыхый инсандарды эсепке алуу менен кошумча сабактарды киргизиши керек мугалим. Ошондуктан мисалы үчүн Баткендеги, же болбосо Көлдөгү, же Нарындагы, же Оштогу, Өскөндөгү, же Бурана мунарасынын жанындагы мектептерде бул календардык план идеалдуу түрдө окшош болушу мүмкүн эмес. Болжолдуу түрдө окшош болгон календардык планды биз чыгарып атабыз. Ошол календардык планга негиз болот. Демек негизинен окшош болот. Бирок идеалдуу түрдө эч качан окшош болушу мүмкүн эмес да. Демек мугалимдин жеке чыгармачылыгына карата ал жасалышы керек да. Себеби мугалим биринчи орунда турат. Анан мугалим ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, классына ылайыктап анан түзүп алганга болот да. Анан агай бул жерде дагы сурап атышат, ушу календардык тематикалык план бирдиктүү болсо жакшы болот эле. Бунун үстүндө дагы лабораториябыздын кызматкерлери иштеп атышат. Августтун башындабы бирдиктүү календардык тематикалык план сунушталат. Буга чейин болуп жүргөн да бул. Иштелип чыкты. Анан аны окуу жылынын башталышына карата календардык планды алсаңыздар болот. Биз быйылкы жылы ошол реалдуу кырдаалды эсепке алуу менен аны иштеп чыктык. Дагы жооп берип коеюнбу? Конечно. Кыргызстан тарыхы менен дүйнөлүк тарых 5-тен 11-ге чейин иштелип чыкты. Мурат ага эскертип кетти. Күтүлүүчү натыйжалары менен. Анан адам жана коомдон 5-6 класс, анан 9-10-11 класс. Ошо эки календардык план. Күтүлүүчү натыйжалары көрсөтүлүп колдонсоңор болот. Чоң рахмат. Дагы бир улам кошумчалап кетейин да, жана бурул айтып кетпеди, күтүлүүчү натыйжа депчи. Демек бул материалдарды мугалим өзүнүн конспектин түзгөн учурда ошол календардык пландагы жанагы материалдарды, элементтерди колдонгонго болот да. Конспектти түзгөндө мугалимдер кыйналып атат. Ошондуктан ошол кыйналган маселесине карата биз ушул нерсени бердик да. Анан бул боюнча дагы кийин өзүнчө токтолуп атайын вебинар өткөзөбүз. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыр бул жерде ага өзүнчө токтолуп отуруштун зарылчылыгы жок деп ойлойм. Урматтуу коллегалар, мына 2 жылдан бери санариптештирүү деп атабыз. Ошо санариптештирүүнүн мына жакшы жактарын баарыбыз байкап атабыз, туурабы? Ушинтип аралдан отуруп алып, вебинар өткөрүп, толгон токой суроолорубузга жооп алып атабыз. Анан могу жерде мына 6-класс үчүн жаңы жазылган китеби дүйнө тарыхы кайра иштеп чыгышы зарыл деп ойлойм. Анткени балдар үчүн кызыгы жок жана оор. Анан бул жөнүндө деле айтып коеюн эми. Кылган ишке сынчы көп, бирок эми кайсы темалары оор болуп атат, кайсы суроолору түшүнүксүз болуп атат, же кайсы жерин кошумча кылыш керек, алымча кылыш керек, ошону жазуу түрүндө мисалы Кыргыз Билим Берүү Академиясына жөнөтсөңүздөр, анан биздин кызматкерлер bunun üstüne dagы иштешет, авторлор менен биргелешип. Анан эмки суроолорго өтөлү, убактыбыз дагы учуп баратат. Бул жерде мына Асель Мукамбетова Көлдөн жазып атат. Саламатсызбы, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын агартуучулары, Мурат агай, Бурдашев улан агай, силерди көргөнгө кубанычтамын, ишиңерге ийгилик, өтө пайдалуу маалымат болду. Мен Асель Көлдөн. Биз дагы ошо сиздердин катышууңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерде мына Тоң районунан келип, ошо жакшы жактарыбызды деле окуп коелу да, туурабы? Вебинар өтө кызыктуу, пайдалуу болду. Рахмат барыңыздарга. Ошо сиздер үчүн уюштуруп атабыз, урматтуу коллегалар.
Анан бул жерде мына вебинар өтө пайдалуу өтүп жатат. Уюштуруучуларга чоң рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Ушундай вебинар башка темаларда да тез-тезден уюштуруп турсаңыздар жакшы болмок. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Анан буюрса вебинарлар бул уже биздин 4-же же 5-чи вебинарыбыз. Ошо ар бир предмет боюнча биздин кызматкерлерибиз өткөрүп атышат. Анан могу жерде Уланбек Исенбекович вебинарга номер коюп койсоңор, биз өткөрүп жиберели деп ошону толуктап жазып койсоңуз кайсы мааниде жаздыңыздар. Анан бул жерде Мурат агай быйыл өзүңүздөр аралаштыңыздар. Ушул ишке анан сиз жооп берип койсоңуздар, кийинки окуу жылга карата 9-11 класстардан алына турчу мамлекеттик экзамендик суроолорду башкача иштеп чыксаңыздар болобу. Бул эжейдин жумушу дептериндеги тапшырмалар сыяктуу. Болот. Биз быйылкы окуу жылындагы салттуу ыкма менен гана баягы жылда өнүмүш болуп келген жол менен иштедик. Эмдиги окуу жылында биз башкача кылабыз. Себеби быйылкы дистанциялык окуунун тажрыйбасын биз эсепке алабыз. Ошондуктан эмдиги жылкы экзамендер ошондой жол менен өткөрүлөт буюрса. Ушул бойдон калбайт. Бизге сабак болду. Так, эмкиси агай бүгүн мугалимдер үчүн ушундай маалыматтарды байма-бай берип турсаңыздар билим сапаты өркүндөмөк. Себеби мугалим өзүнүн билим сапаты баардык жактан даяр болот деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, ошо сурооңуздар болсо эле жазыңыздар. Ошолорго жараша вебинарларды тез-тезден уюштурууга аракет кылып турабыз. Рахмат кесиптештерим, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Абдан жакшы маалыматтарды алдым. Айлазат Айзаматова. Анан могу жерде жаңы календардык планды кайдан алабыз? Бул жооп берилди. Анан 1-2 сөз менен эле агай жооп берип коюңуз, эми балким жаңы эле катышып калгандыр. Календардык планды биз август кеңешмесине карата сунуштарда адреси менен айтабыз. Демек, ГЭСТен, Кут билим газетасынын сайтынан бул материалдар тапсаңар болот. Анан азыркы мугалимдер айтып кеткендей, биз тез-тез жайында дагы жөн отурбастан күзгө чейин түрдүү тематикадагы ушундай вебинарларды өткөзөбүз. Демек, биз ошол мүсүндүк окуу жылына карата кандай даяр болуш керек мугалимдер үчүн дегенде кошумча материалдарды беребиз. Ошондой эле биз быйылкы дистанттык окуунун тажрыйбасындагы анализдеп, анан кандай кадамдарды жасашыбыз керек дегенди сиздер менен чогуу анализдейбиз. Кандай кыйынчылыктар болду, кандай жаңылыктар болду. Ошол жаңылыктарды биз чыгарганга, мисалы үчүн бир сөз менен ошо бирдикте иштейбиз, биргелешип иштейли деп. Убакытта кетип атат. Менин жекече оюм 5-чи класс тарыхын, мурдагыдай эле Кыргызстандын тарыхын, 6-чы класс дүйнөнүн тарыхын өтсөк кандай болот. Анан ошого эле кошумча 6-чы класстын тарыхы кызыктуу эле деп Мухамбетов эжекебиз жазып атыптыр. Азыр эми баягы окуу стандарты бекиген, ошол менен өтүшүбүз керек. Системаны өзгөртүш кыйын. Мурунку 5-чи класста Кыргызстан тарыхы деген кайталамачылык болуп кеткен. 5-чи класста Кыргызстан тарыхы, 6-9-та Кыргызстан тарыхы, анан 10-11-де Кыргызстан тарыхы болуп 3 жолу кайталанган да. Бул кайталануучулукка жол бербеш үчүн биз жанагындай жолго бардык да. Анан агай мына бул боюнча дагы иштер азыр жүргүзүлүп баштады. Ушун боюнча кыскача маалымат берип койсоңуздар кесиптештерге. Адам жана коом предмети боюнча. Адам жана коом предмети боюнча биз жаңы муундагы мына бүгүнкү дистанциялык окууну эсепке алуу менен жаңы муундагы окуу китептерин, окуу программаларын иштеп чыгабыз деген ишти буюрса мына Улан Эсенбекович болуп баштаганы турабыз. Ошол буюрса бул боюнча келечекте чоң иштер болот. Сиздер үчүн Билим берүү академиясы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша колдон келишинче түрдүү эл аралык чет өлкөлүк уюмдар менен байланышта болуп, бул боюнча иштерди жүргүзүлүп жатат. Анан бул жерде мындай деп суроо берилип атат. 7-чи класстын кыргыз тарыхын сунуш катары берилип атат. 7-чи класстын кыргыз тарыхын жөнөкөйрөөк кылып иштеп чыксаңыздар. Жана айтып кеттик, ошо биргелешип сиздердин пикириңиздерди ошо жазуу түрүндө берсеңиздер. Жана айтып кеткендей эле кайсы тема, кайсы жерлери алымча кошумчага муктаж. Анан эмкисин окуп коеюн. Ошо
айтпам жана жакшы жактарын эле окуп кое берелик. Ал ишине ийгилик, улан өзү баш болуп карантин маалында көп жакшы иштерди жасады. Мен баарын көрүп турдум. Чоң рахмат, арындан салам. Сиздерге да чоң рахмат. Кенжегүл эжекебиз мына ишиңиздерге ийгилик, рахмат сиздерге дейт. Анан бул жерде мына Зарина Сейитбекова календарный планды китеп менен түзүлсө, себеби быйыл 5-класс адам жана коомдун план башаламан деп атат да. Буга кандай дейсиздер, кесиптештер? Бурул Кыскача календардык план негизинен программага негизделип түзүлөт да. Анан окуу китепке силер өзүңөр ыңгайлаштырып туруп эме кылсаңар болот. Ошо буну да айтып кеттик. Мен Адна Фамилицам экен. Саламатсыңарбы? 7-класстын тарыхын жеңил кылып бериңиздерчи сураныч дейт. Анын үстүндө иштеп атышат. Анан мына могу жерде Нуржан Курманалиева дейт. Балким мен өтүп кеткендирмин, кечиресиздер. Менин суроомо жооп берген жоксуздар. 950 сомдук курс боюнча маалымат берсеңиздер. Бул курстар ким тарабынан уюштурулуп атат, агай? Бул чүй институт деген бар, кесипчилик теберчилик өркүндөтүү боюнча чүй институт деген уюштуруп атат. Анан бизди ошого баягы окутуучу катары тартылып жатабыз да. Мен анан Бурул Убайдуллаевна экөөбүздү чакырып атат. Демек буну биздин академия эмес, ошол чүй институт бар. Ошол сиздерге жиберген кагаздарда ылдый жагында ошол координаттар бар. Ошолор менен байланышып, анан ошолор менен ошол акчаңарды төлөгөндөн кийин алар курсту түзөт. Анан ошол курска катыша берсеңер болот да. 72 сааттык программаны өтөсүңөр, дистанттык. Анан сертификат аласыңар. Чоң рахмат. Ошонун адам Эме агай? Айтып коюңуз. Мен электрон почтама жазсаңар, ошол боюнча кагаздарын жөнөтүп коем, эмелерине, объявленияларын. Анан ошол боюнча кайрыла бересиңер да, чүй институтуна. Анан урматтуу кесиптештер, айтып коебуз го, 5 кол тең эмес деп, бирөөсүнө жагат, бирөөсүнө жакпайт дегендей. Анан мына бул жерде адам жана коом 5-6 класс абдан жакшы түзүлгөн деп ыраазычылык билдирип атышат. Анан бул жерде мына жана түшүнбөй калдык элек суроого. Көрсө мындай экен. Бул негизгиси ошо 5-вебинар. Анан вебинарлардын баары төмөнкү сайтта жайгаштырылган. Окуу Edu KG. Анан Facebook баракчабызда да бар. Кыргыз билим берүү академиясынын Facebook баракчасында, ошондой эле YouTube каналында, ссылкасын аягында бияка берип коемун. Андан кийин мына Замира Умерова эжебиз рахмат, жалпы баарыбыздын иштерибизде ийгиликтер коштосун, туткан орозобуз кабыл болсун. Чоң рахмат. Анан буга чейинки вебинарды интернетке жайгаштырылганбы, кайдан көрсөк болот? Жаңы эле жооп бердим. Анан силер өзүңөр курс өтсөңөр болбойбу деп мына биз көптөн бери күтүп аткан суроо келди. Мурат агай, сиз жооп бериңиз, ошого жооп бериңиз. Атайын минутиликтен лицензия алып, атайын жанагындай 950 сомдук деген сыяктуу курстарды да өткөзөлү деп атабыз. Биздин курстарыбыздын өзгөчөлүгү ошол мугалимдердин каалоо тилектерин эсепке алуу менен кайсы проблемалар үчүн курс өтөрдүн алдында мазмунун аныктаарда ошол мугалимдерден сурап, анан ошол проблемалардын тегерегинде курстун угуучуларын түзөбүз да. Жаш мугалимдердикин, тажрыйбалуу мугалимдердикин электрондук ресурстар менен башка ушундай нерселер боюнча биз эсепке алуу менен түзөбүз. Мындан тышкары жана азыркыдай вебинарларды өткөзөбүз деп ойлойм да. Чоң рахмат. Ушул менен азыр 1-2 суроону окуйн, анан акыркы болсун. Мына акыркы суроолорду окуйн. Бул жерде мына Нуржан Курманалиева, чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат катышып атканыңыздар үчүн. Элмира Кармышева эжебиздин суроосу мына 11-класстын дүйнө тарыхында чет өлкөлөрдүн тарыхы 3-4 өлкө биригип берилген дейт. Кайра иштеп чыгуу зарыл деп ойлойм. Бул жаңы муундагы программада бул иштелип чыккан. Эми бүгүнкү күндөгү тажрыйба көргөзүп аткандай бул туура берилген суроо. Биз билимдин көлөмүн эмес, бүгүнкү күндө маалыматтык сабаттуулукту, компетенттүүлүктү калыптандырган учурда биз көбүнчө 10-11 класстарда өз алдынча билим алганга көбүрөөк басым жасалат. Ошондуктан келечекте окуу программасында мындай билимдин көлөмүн 4-5 өлкөнү берүү
тажрыйбасын биз азайтабыз деп ойлойм. Сиз туура бердиңиз, бул боюнча иштешибиз керек. Туура Мурат агай. Ошо маалыматтык компетенттүүлүктү жана негизги компетенттүүлүк деп атпайбызбы? Негизги компетенттүүлүктүн бирөөсү. Ошонун маалыматты туура пайдалануу, туура колдонуу болуп саналат. Анан ошондой көндүмдөрдү калыптандырышыбыз керек да. Анан ишиңиздерге ийгилик, ушундай вебинарларды көп өткөрүңүздөр дейт Зарина Сейитбекова эжебиз. Анан акыркы мына басайын. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ошо мен дагы коллегаларыма чоң рахмат деп айтып коеюн деп атам. Ошо сиздер менен ошо мен Мамбет Алкунов Уланбек, Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти, педагогика илимдер доктору, профессор болдум. Анан биздин агайларыбыз, эжелерибиз Иманкулов Мурат Калматович, социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын проблемалары лабораториясынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Анан презентация жасаган коллегабыз Косубаева Бурулук Айдуллаевна, социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын проблемалары лабораториясынын ага илимий кызматкери. Ошо суроолор дагы эле бүтпөй атат. Бирок эң акыркылары мына рахмат сиздерге ийгилик. Анан жерде акыркысын чыдабай атам да баары. Саламатсыздарбы? Байыркы Кыргызстандын тарыхынан карта жокко эсеп, картаны кайдан алсак болот. Ушуга агай сиз жооп берип коюңуз, анан коштошуп коюңуз. Карта негизинен баягы чоң бир кезде 2000-жылы чыккан историко культурный атлас деген китеп бар, мектептерге алынган. Ошол картадан түзүрүп алсаңар болот. Анан бул боюнча биз министрлик менен иштешип, баягы электрондук түрдө карталарды түзөлү деген болгон. Себеби кагаз түрүндө карта өтө кымбатка турат дагы. Анан ал көпкө чыдабай айрылып калат да. Ошондуктан биз электрондук карталарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Ошонун ичинде мисалы үчүн 16-жылда көтөрүш боюнча 5 картаны түзгөнбүз. Аны дагы электрондук интерактивдүү карта болот. Ушундай карталарды жасап атабыз. Анан тарых боюнча дагы ушундай байыркы мезгилдеги карталар боюнча да бар. 5-класста карта түзүп койгон атластарды. Чоң рахмат. Анан бул жерде эми биз 1 саат деп аттык элек, дагы бир 6 мүнөтүбүз бар экен эми. Эжейлердин суроолорун. Мына региондоргу Центр повышения квалификациялардын иши дагы реформаны талап кылат. Бул жерде эми өзүңүздөр билгендей жанагы Республиканский центр повышения квалификации жаңы жетекчилер келди, жаңы кызматкерлер келди. Ошолор менен баары биргелешип азыркы учурда чоң реформаларды жасап атышат, дистанттык окутууну кылып атышат. Анан ар бир региондордо ошо повышение квалификации боюнча бирдиктүү программалар менен өтөлү деп аракет кылып атышат. Анан бул дагы колдоого алынчу нерселер. Анан мына Эльвира Супатаева кесиптешибиз дагы абдан кызыктуу жана пайдалуу болду бүгүнкү вебинар деп атышат. Анан канча мугалим катышты деп да сурап атышат. Бул жерде мына бирөөсү 54 деп атат, бирөөсү мына личкага мага жазып атат 120 деп. Анан негизинен канча катышпаса дагы бүгүн абдан сонун вебинар болду. Жакшы көптөгөн суроолоруңуздарга жооп алдыңыздар деп ойлойм. Анан мына тарых сабагынын жумасына көбүрөөк өтүлсө, ушуну министрликке сунуштасаңыздар болобу? Анан мына мен өзүм 2 жылдан бери базистик окуу планында аралашып иштешип атам. Анан негизинен эми ар бир предметтин мугалими өзүнүн предметинин сааттарын көбөйтүүгө суранышат. Бирок эми шартка байланыштуу заманга жараша сааттар бөлүнгөн. Анан бирок бунун үстүндө дагы Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери иштеп атат. Ошо анан бул жерде дагы бир суроо бар экен. 9-класска мурункудай эле программа менен өтүлөбү? Ооба, мурунку эле программа менен өтүлөт. Себеби окуу китеби дагы эски болгондуктан мурунку окуу программасы менен иштейбиз. Анан окуу китеби жаңырганда, анан жаңы окуу программасына киребиз да. Анан бул жерде Дамира Абсалам кызы деп менин суроомо жооп берип коюңуздарчы, сураныч, чоң рахмат деп атат. Бирок азыр менен таба албай калдым да. Азыр эми бир 2 мүнөттө кайра жазып койсо жооп берели. Анан кийин сага дагы эмнени айтып кетчү сөздөрүңүздөр бар? Бурулук Айдуллаевна, сизде. Айтчу сөз бар эле айтылып бүттү го. Ошо уюштуруп берген Улан Эсенбекович сиздерге рахмат. Демилге көтөрүп жакындан жардам көрсөткөн Мурат Калматович рахмат. Ушул мугалимдер менен жолукканга мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер. Анан дагы иштешебиз деген үмүттөбүз мугалимдер менен. Агай, сиз да бир
Бүгүнкү ошол биздин вебинарга катышып аткан мугалимдерге ийгилик каалайм. Мындан ары дагы байланышып, ошол биздин Кыргызстандын билим берүү системасы, тарыхый билим берүү үчүн анын жакшы болушу үчүн аракеттерди биргелешип жумшасак, биз жакшы натыйжага жетишебиз деп ойлойм. Ошондуктан сиздер биз менен байланышты үзбөстөн ушул келечектеги вебинарларга дагы, келечекте биздин уюштура турган курстарыбызга катышып, активдүү гана болбостон өзүңүздөр дагы активдүүлүктү көргөзүп, мынакей биздин академиядан айтып атабыз, жакшы тажрыйбаңыздар болсо, сиздер да бөлүшсөңүздөр да. Вебинардарды биз эле өтө бербей, мисалы үчүн түрдүү мектептердеги жакшы бир тажрыйбаңыздар болсо, биз ошону да бөлүшкөнгө даярбыз да. Мына акыркы суроо болду, мына Дамир Абсалам кызы. Колдонмо дептерлерди электрондук түрдө алсак болобу? Ушуга жооп бербептирсиз да. Буга жооп бердик окшойт го. Мен эме электронный почтама жазса, мен ошо электрондуу вариантын жөнөтөмүн. Урматтуу коллегалар, ушу менен мына акыркы Урматбек Калиевдин каалоосу менен бүгүнкү семинарыбыз, вебинарыбызды аяктайлы. Анан Мурат агай, Уланбек агай, Убайдуллаевна сиздерге чоң рахмат. Вебинар аябай кызыктуу өттү. Баарыбызга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Анан бул жерде акыркы суроо, бул эми түздөн түз министрликке тиешелүү суроо, аны бияктан чыгарбай да коелу. Биз обул борбордун айрым мекемелерин жое албайбыз. Жөн эле методикалык жардам көрсөтүп алабыз. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта барыңыздар. Жакшылык болсун, оросоңуздар кабыл болсун.